Карагулжа районунун Рыспай Абдыкадыров атындагы музыкалык мектебинин жетекчиси жана таланттуу эжекелерибиз, мугалимдер, окуучулар жана келген. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Жакшы болот. Мен Мырзахматов Жорокул Мамасалиевич. Алгач 1983-жылы Ош педагогикалык институтунун музыкалык бөлүмүн аяктагандан кийин Ош шаарындагы музыкалык педагогикалык окуу жайынын музыкалык бөлүмүндө 90-жылга чейин ошо эмгектендим. Аккордеон, баян классы боюнча сабак берип ошол жерде иштедим. Кийин турмуш шартка байланыштуу 90-жылдан алгачкы мурунку Совет райондук, азыркы Карагулжа райондук балдар музыкалык мектебине барып, ошол жерден эмгек жолун уланттым. Эң сонун, бул ушул балдар музыкалык мектеби Рыспай Абдыкадыров атында канча жыл болду ачылганда? Бул алгач Совет райондук балдар музыкалык мектеби болгон. 1995-жылы Рыспай Абдыкадыровдун мекени болгондуктан ушу туулган күнүнө карата биздин балдар музыкалык мектебине Рыспай Абдыкадыров атындагы балдар музыкалык мектеби деген наам ыйгарылган. Жакшы. Ушул музыкалык мектепте канча аспап бар? Негизи эле кандай окутуу жүрөт? Негизинен биздин музыкалык мектепте азыр ушул учурда аккордеон бөлүмү, комуз бөлүмү, плектр бөлүмү, флейта бөлүмү, фортепиано классы быйыл ачылды, виолончель, кыяк класстары. Негизинен ушул инструменттерде биздин агай эжекелерибиз эмгектенип балдарга билим берип жатат. Ушул музыкалык мектепте канча окуучу жана канча мугалим эмгектенет? Жакшы, биздин мектепте 106 окуучубуз бар жана 14 мугалим эмгектенет. Жакшы. Сиз менен кошо бул жакта жакшынакай окуучу кызыбыз да келиптир. Саламатсыңбы? Саламатсызбы. Канча жаштасың? Мен 14 жаштамын. Эң сонун атың ким болот? Бул музыкага кызыгуу сенин кайсыл качан келип чыккан? Мен
жаш кезимден эле 4 жашымдан эле фортепианода баягы оңой чыгармаларды ойноп, анан кийин дагы фортепианоға барайын десем, эжекеси жок болуп калып, анан атам аккордеонго деле бара бер деп, анан аккордеон макул деп аккордеонду алып кеттим. Эң сонун кандай аспаптарда ойной аласың азыркы убакта? Мен аккордеондон башка фортепиано, пианино, комуздарды ойнойм. Агай, биздеги маалымат боюнча сиздерде оркестр тобу дагы бар. Канча чыгарма аткарып келесиздер? Ушул убакытка чейин канча чыгарма даярдадыңыздар оркестрде? Жакшы болот. Эми чыгармаларды биз аны чектеп койгонго болбойт. Чыгармаларыбыз Кудайга шүгүр көп. Дагы иштеле турган чыгармаларыбыз бар. Көбүнчө биз Шырыспай Абдыкадыр балдар музыкалык мектебинин намында болгондуктан Шырыспайдын чыгармаларына да көбүрөөк көңүл бөлүп, 80 жылдыгы белгиленди. Ошого карата оркестрде көптөгөн чыгармаларды иштегенбиз. Буюрса дагы алда көрсөтөбүз. Жана ушул оркестрибизде бардык эжеке агайлар жакшы эмгектенип, ошо жетекчи, оркестрдин жетекчиси Ташматов Куштарбек, бул дагы бизге жакшы ошол айткан биздин ошо суроо талаптарыбызга ылайыктуу ошол оркестр чыгармаларыбызга иштеп берет. Биз калганын өзү иштеп даярдап, азыр жакшы, мүмкүнчүлүктөрү жакшы. Эң сонун. Агай, айтсаңыз, мына ушул 2020-жылы пандемия шартында сиздерде негизинен кандай окутуу болду? Пандемия ушу дүйнө жүзүндө ушундай пандемия дүйнөдө ушундай акыбалдарды, оор акыбалга алып келгенине карабастан, биз дагы ошо бүткүл республика боюнча музыкалык мектептер арасында онлайн концерттерди уюштуруп, ушул аралыктарда онлайн сабактары, группалык сабактарды онлайн өткөрүп, эмгектенип, эч кандай бир мындай паникага алынбастан жакшы эмгектенип аттык. Кудайга шүгүр. Ушундай оор мезгил болсо дагы биз ага моюн сунбастан аракетибиз жакшы болуп атты. Жакшы. Демек, онлайн шартында деле музыкалык окууну улантып кетсе болот экен. Эми толук болбосо дагы ошол группалык сабактарда мүмкүнчүлүк бар. Көбүнчө ошол жеке инструменттерде өтүшкө толук деп айта албайм. Агай, алдыда максаттарыңыз жөнүндө дагы айта кетсеңиз? Алдыда максаттарыбыз ошо жамаатка жакшы шарт түзүп бериш, мектептин базасын чыңдаш, окуучуларыбыздын билим деңгээлин, билим сапатын жогорулатыш, жана окуучулардын кызыгуусун, ушул келечекте кыргыз музыкасынын таланттуу балдарын тарбиялап, ушуларга жеткиликтүү билим берип, ошол өзүбүздүн алып аткан, эмгектенип аткан маянабызды актап, Кыргыз Республикасына ушу өзүбүздүн жамаатыбыз менен өзүбүздүн кесип боюнча салымыбызды кошуп, балдардын билим сапатын жогорулатуу. Окуучуларыбыз менен, агай эжекелерибиз менен оркестрдин коштоосунда жана окуучуларыбыздын өзүнүн жекеше аткаруусунда чыгармаларды даярдап келдик. Эми бул жагын эл тараза, эл өзү көрүп бааласын. Oy botokem bozay seni sağlığında, cırısam da cürümdeki çağlığında, aşkın yapan sözümü tatlında, ay acılasın.
Биз бул таанаттуу эжекелерибиз менен маектешпей койбосок болбостур. Саламатсызбы эжеке? Ушул музыкалык мектепте канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен ушу музыкалык мектепке 2015-жылдан бери иштеп келе жаттам. Быйылкы жыл десем ушу 5 жылдан бери. Эң сонун. Эжеке, айтыңызчы, канчачы кандай шарттар бар сиздердин мектептерде? Дагы да кандай болуп өнүгүүсүн каалайт элеңиздер? Биздин мектептерде азыркы тапта ушул шарттарды аябай жакшы түзүлүп атат. Ушу биздин ушу жетекчи Нуралы агайга чоң рахмат. Канчалык деген инструменттерди алып, ушу жаңы кадрларга шарт түзүп аябай жакшы ремонттор болуп жатат. Быйылкы ушу Абдыкадыров атындагы мектептин ушу 80 жылдыгына байланыштуу бардык инструменттер толук эле. Эжеке, сиз айтсаңыз, алда да кандай максаттарды койдуңуздар, да кайсыл аспаптарды кошумчалап, дагы кандай сабактарды тизмегиңиздерге кошсок деп турасыздар? Саламатсыздарбы? Быйыл бизге Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата чет өлкөлөрдөн аспаптар алынып келди. Аккордеондор келди, виолончелдер келди, кыяктар келди, комуздарды алдырдык. Буюрса Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата жакшы даярдыктар болуп жатат. Gümüşteyim maydayım Altınım dev aytım gele dardayım Bir ol sende bir başka çacır kalmaz Bilmeyim ağa demir satın Bas çıkmaz hoşul senin çırpın Bacırayıp gülümsürüp durğanım Oşol senin çırpalın acım O kara kıskanla yayladım
sen oyundu suradım. Убаймы тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарору болуп ансызда, сагындым туулган жерим сени. Сарору болуп ансыздан, ey, сагындым туулган жерим сени. Kanatım bolso azır men, kalkıldap uçup tessem dey, kaldaygan sarı talana, karlıgaç bolup tessem dey. Kaldaygan sarı talana, ey, karlıgaç bolup tessem dey. Irkitip dayım biyike, esimden çıkmay telesin, sel jürüp dayım denemde, sezimdi bilip gelesin. Sel jürüp dayım denemde, ey, sezimdi bilip gelesin. Uqtasam kiret düşümü, argımak çapqanı talalar, tıyılbay taqır qusalып, tınçıbay qoy dey sanalar. Tıyılbay taqır qusalып, ey, tınçıbay qoy dey sanalar. Tınçıbay qoy dey sanalar.
махаббатым жалындаған өчелек, мен емеспін гүл жұтаған көпірік, гүлдеріңді төгіп қойып жүрегім, қайсыл бақтан қобыл жұтып сайрады, қайсыл бақтан қобыл жұтып, қайсыл бақтан қобыл жұтып ай сайрады, қайсыл бақтан қобыл жұтып ай сайрады. Тазалықты беттедім, тентектіктен шеттедім, талаптан төпек еткен айтатын ақай мектебім, талаптан төпек еткен айтатын ақай мектебім. Seni жайлай естедім, сен есімнен кетпедің, салмап келдім алдыңа да саламатты мектебім, салмап келдім алдыңа да саламатты мектебім. Рұқсат еткерейін, ұғып сырын білейін, ала бармын балдарға да үлгі болып жүрейін, ала бармын балдарға да үлгі болып жүрейін. Тарихиге қанайын, талбай білім алайын, ұлы іштерге да ұлым болып барайын, қиын іштерге да қызым болып барайын, ұлы іштерге да ұлым болып барайын, қиын іштерге да қызым болып барайын, ұлы іштерге да ұлым болып барайын, қиын іштерге да қызым болып барайын.
жаш денемди чыңалтып булуттой бекширеткен билимгени мектебим ал бештеген энемсин билимгени мектебим ал бештеген энемсин күндө ачып барагым китебиме карадым акыл сезим өстүрүп алга кетип барамын акыл сезим өстүрүп алга кетип барамын айланаңдан кетпеймин дайым сени эстеймин билим берип өстүргөн билимкени мектебин билим берип өстүргөн билимкени мектебин саламатсызбы эжеке, өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы? Мен азыркы Султанова Нура. Негизинен ошо балдар музыкалык мектебинде флейта классынан сабак берем. Азыркы учурда ошо окуу бөлүм башчы болуп эмгектенем. Эжеке, сиз да өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы? Мен Максуда Сатарова. Ошол аталган мектепте иштейм. Өзүм спесим боюнча комуз. Анан ондан тышкары дагы бизде спес мугалим болбогондуктан сольфеджио деген сабактан кошуп балдарга тарбия берип келатабыз. Эжеке, айтсаңыз, канча жылдан бери ушул мектепте эмгектенип келесиз? 97-жылы Оштогу Ниязал атындагы училищедан флейта классын бүткөм, ошодон бери эмгектенип келе жатам. Эң сонун, канча окуучуга сабак бересиздер жана кайсыл аспапты үйрөтөсүз? Азыркы учурда менде 8 окуучу бар. Спес боюнча флейта классынан флейта боюнча сабак берем. Эң сонун. Сизде айтып өтсөңүз болот, эжеке? Мен спес боюнча комуздан 3 эле окуучум бар. Себеби дегенде сольфеджио деген сабак берген үчүн ошондой азыраак окуучу. Сиздер башка дагы аспаптар менен ойноп кете аласыздарбы? Ооба, мен азыркы учурда ошо пианино, комуз, флейта классынан флейта боюнча ойной алам.
Айтыңыздарчы эжекелер, сиздер мына чыгармачылыкка да клип тартып, ыр жаздырып, мына ырларыңыздарды дагы да элге тартуулоо деген максаттар алда максатыңыздар жөнүндө айтып кетсеңиздер болот. Ооба, ушундай максаттарыбыз бар, бирок биздин эмгек жамаат Бишкекте өткөн анча-мынча конкурстарга барып калабыз. Райондун ичинде өтүлгөн иш-чараларга, маданият боюнча өтүлгөн иш-чараларга бардыгына активдүү катышабыз. Пандемия шартында сиздерге сабак өтүү кыйын болгон жокпу негизинен онлайн? Негизинен музыканттар үчүн бул кыйыныраак болот да. Себеби дегенде мектептеги окуучулардай болуп окуганы шарт түшүндүрүп бере албайт да. Буда комузду күйлөш керек болот. Ошон үчүн бир аз кыйынчылыктар болду, сөзсүз. Эжекелер, айтыңыздарчы, бүгүн бизге кандай чыгармаларды даярдап келдиңиздер? Сиздерге биз ушул мугалимдер эмгек жамаат менен биргеликте окуучулардын коштоосунда ошо жакшы чыгармаларды дайындап келдик деп айта алабыз. Haydan yaralansın sen mağla, mağdayımda bütkün yalnız bakıplar. Seni süydüm buyruğu alıp kaldılar. Başkalarının mini sağatadılar. Seni süydüm buyruğu alıp kaldılar. Başkalarının mini sağatadılar. Olsun sen yaralı men üçün, törülgöndü mendik bolup törüldüm. A bolboso aytçı canım men üçün. Zarlap kalkan gözlerimdey göründüm. Olmazsa aytçı canım men üçün. Zarlap kalkan gözlerimdey göründüm.
эки суудай бир